Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча тили сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, анда дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сойлоочулардын көп түрдүүлүгү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүктөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Аны менен катар таш бакалардын, крокодилдердин жана жылаандардын жашоо тиричиликтерин бири-бири менен салыштыра аласыңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта сойлоп жүрүүчүлөрдүн түзүлүшүн жана көбөйүшү, өрчүшүн кескелдиктин мисалында окуп караган элек. Ал эми бүгүн биз алардын көп түрдүүлүктөрүнө кайрылабыз. Жаратылышта алардын 6,5 миңден ашык түрү белгилүү, бирок аларды төмөндөгүдөй классчаларга ажыратабыз. Бул алгачкы кескелдирик сымалдар, таш бакалар классчасы, крокодилдер классчасы жана кабырчыктуулар классчасы. Кабырчыктуулар классчасын өзү ара биз кескелдириктер түркүмүнө жана жылаандар түркүмүнө ажыратабыз. Бүгүнкү сабакта биз ушул жаныбарлардын көп түрдүүлүктөрү менен жакындан таанышканга аракет жасап көрөлү. Алгачкы кескелдирик сымалдарга каралып көрөлү. Булар негизинен жерде сууда жашоочулар менен бир топ белгилери боюнча окшош жандыктар. Жаратылышта булардын 3 гана түрү бар. Алардын бири биз гаттерия менен таанышып көрөлү. Гаттерия сан жагынан аз, себеби булар жынстык жактан 20 жашында жетилет жана болжол менен 60-70 жашка чейин жашайт экен. Жана ошондой эле булар 20 жашта жетилип, анан 4 жылда бирден 15-тен 20-га чейинки жумуртка туушат. Жумурткасындагы жетилиши өтө кеч, жумурткадан түйүлдүктүн өөрчүп, жетилип жумуртканы жарып чыгышына болжол менен 15 ай убакыт бөлүнөт экен. Жана ошондой эле гаттериялардын дагы бир өзгөчөлүгү алардын төбө көздөрүнүн болгондугунда. Башкача айтканда, баш сөөгүндө кадимкидей ушул төбө көзү орун алган оюгу бар. Ошол оюкта төбө көздөрү болот. Бул көздөрдүн негизги ролдору бул күндүз жана түндө жаныбардын мейкиндиктеги багытын жана ошондой эле терморегуляциясын жөнгө салып турат. Мындан сырткары булардын зат алмашуусу өтө жай. Жана ошондой эле бул жандыктар түнкүсүн активдүү болуп эсептелинет. Эми биз кийинки классчаларга кайрылып көрөлү, бирок андан мурун мен силерге төмөндөгүдөй тапшырма бергим келип турат. Адегенде барактын баш жагына суроо жазабыз. Жаныбарлардын кайсынысы мыкты куралданган деген суроо. Эми биз ушул дептерибиздин бир таза барагын 3 мындай бөлүккө бөлөлү, же болбосо 3 тилкени чийип алалы дагы. Биринчисине таш бакалар, экинчисине жылаандар, үчүнчүсүнө крокодилдер деп жазабыз. Мен сабактын жүрүшүндө ушул ар бир тилкедеги жандыктарга токтолом. Бул жандыктар мисалы адегенде таш бакаларды, анан жылаандарды, крокодилдерди айтып өтөм. Таш бакалар жылаандардан, крокодилдерден айырмаланып кандай артыкчылыкка ээ, же жылаандар крокодилдер менен таш бакаларга салыштырмалуу кандай артыкчылыкка ээ экендигин карап, тизмелеп жазып отурасыңар дагы. Сабактын аягында кайсыл жаныбар мыкты куралдангандыгын өзүңөр аныктап билсеңер болот. Анда биз алгач таш бакалардан баштайлы. Таш бака деген сөздүн дагы өз мааниси бар. Башкача айтканда, булардын дене түзүндө таштын ролун аткарган чоп куту бар. Чоп куту арка бөлүгүнөн жана курсак бөлүктөн турат. Башкача айтканда, илимий аталышын айта турган болсок, чоп куттун ушул арка жагындагы же жон жагындагы негизи сөөктөрдөн турган мүйүз катмары менен капталган капкагын биз карапакс деп атап коебуз. Карапакс өз кезегинде омуртка тутуму, омурткалар менен жана ошондой эле кабыргалар менен биригип өскөн. Демек, булардын астыңкы дагы мындай капкакчасы же болбосо чоп кутунун бөлүгү бар. Ушул курсак тарабындагы бөлүгүн биз пластром деп атап коет экенбиз. Демек, денеси дал ушундай карапакс жана пластром менен корголгон экен. Ошондуктан муну адамдар таш деп кабыл алып, ал эми ичиндеги жандыктын өзүн бака деп айтышат. Ошондон улам таш бака деген сөз келип чыккан. Эми алардын маанилүү өзгөчөлүктөрүнө кайрылып көрөлү. Баш сөөгүн көрүп турасыңар. Баш сөөгү денесине мойну аркылуу кыймылдуу башташкан. Коркунуч болгон маалда дал ушул мойнун буруп, ал башын ичине алып кирип кетет.
Ушул карапакс менен пластроннан турган чоп кутунун алдыңкы жагынан башы жана алдыңкы буту чыкса, ал эми арт жагынан куйругу жана арткы буттары чыгып турат. Бирок булардын көкүрөк клеткалары кыймылсыз, ал эми дем алуусу астыңкы арткы буттарынын булчуңдарынын жыйрылышы жана шалдайышынын эсебинен жүрөт. Куйругун силерге көрсөтүп коеюн. Эми балдар, биз тасманын жардамы аркылуу дал ушул ташбакалар тууралуу кененирээк маалымат алып алалы. Ташбаканын түзүлүшү жана ыңгайланышы уникалдуу. Себеби денеси эки калкандан туруп, ал омуртка тутуму жана кабыргалары менен биригип өскөн. Сырткы коргонуусу мыкты. Анткени анын булчуңдары укмуштуудай күчтүү жана панцирлери өтө бекем. Андыктан бир канча тонналаган металлдарды көтөрүүдө аны даңкрат же жөлөгүч катары колдонууга болот. Ал эми дагы бир өзгөчөлүгү, алар узакка чейин азыктанбай, болжол менен 1 айга чейин азыксыз жашап, жүздөгөн жаштарга чыгышат. Деңизде жашаган ташбакалардын буттарында сүзүүгө жардам берүүчү жаргакчалар болот. Ташбакалардын инстинкти өтө күчтүү. Алар узак аралыктарга, узак жылдарга карабай туулуп өскөн жерине кайрадан көбөйүп, тукум калтыруу үчүн сүзүп барышат. Бардыгынан кайман ташбакасы тууралуу кеп кылсак, анын тиричилиги өтө кызык. Чоң адамдардын салмагында болгон бул ташбакалар алдыларындагы чыккан бардык жандыктарды жейт. Алар суунун түбүндө оозун ачып коюп, курт сымал тилин кыймылдатып, өз курмандыктарын азгырышат. Керек болсо, булардын арасында адамдын колу бутун тиштеп алган учурлар да болгон. Ташбаканын жумурткасында түйүлдүктүн өрчүшү үчүн зарыл болгон суу, аба жана дагы азык зат бар. Ошондуктан алар кургак чөрөдө көбөйүп, тукумулап келишет. Алар кумдуу жээктерге чуңкур казышып, ага миңдеген жумурткаларды тууп, көздөн оолак кылып көмүп коюшат. Жумурткалардагы түйүлдүктөр жетилген кезде андан майда ташбакалар жабалактап чыгышат дагы түз эле сууга бет алышат. Бирок сууга жетпей эле көбү жем болушат. Маселен, 1000 жумурткадан 5 ургаачы жана 5 эркек оосуптар гана чоңоюп, тукум калтырышат. Эми ташбакалар классчасынан кийин кабырчыктуулар классчасына кайрылалы. Алардын ичинен биз жылаандар түркүмү менен таанышалы. Алгач биз жылаандын сырткы жана ички түзүлүшүн карап алалы. Жылаандардын өзүнүн түзүлүшү эле оригиналдуу. Башкача айтканда, анын денеси узун болуп, колу буттары жок, жип өңдүү келет. Анын колу жана буттары, аны менен катар ийин жана ошондой эле уча, курчоолору дагы редукцияланып кеткен. Ички органдарында дагы бир топ өзгөчөлүктөр бар. Мынакей бул кекиртеги, ал эми сол өпкөсү болсо редукцияланган, башкача айтканда өөрчүгөн эмес, анын калдыгы гана калган. Оң өпкөсү узатасынан кетип жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Бул болсо жүрөгү башка сойлоп жүрүүчүлөр сыяктуу эле 3 бөлүктөн турат. Ал эми карынчасынын ортосунда булчуң тосмосу бар. Муздак кандуулар болуп эсептелет. Башкача айтканда, денесинин температурасы айлана чөйрөгө жараша туруксуз. Карыны, уйку безин көрүп турасыңар. Боору, бул болсо ичегилери жана ошондой эле бөйрөгү. Жылаандардын айырмачылыгы, мисалы, кескелдерге салыштырмалуу кабырчыктары майдараак келет жана бат-баттан өсүп тургандыктан булардын ушул сырткы катмарлары улам түлөп түшүп турат. Ошондой эле скелет баш сөөгүнөн жана тулку боюндагы омурткалары куйругуна чейин кетет дагы. Ар бир омурткага 2ден кабырга биригет. Мынакей ошол кабыргалардын баш жагы ачык бүтөт. Буларда көкүрөк сөөгү жок, редукцияланып кеткен төш сөөгү. Дал ушул кабыргалар алардын кыймыл аракетине жардам берет. Дагы бир уникалдуу өзгөчөлүгү бул жылаандардын капталдап жылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугусунда жана ошондой эле булардын тулкусундагы булчуңдар өтө жакшы өөрчүгөн, алардын жардамы менен кыймылдайт жана ошондой эле мисалы ири уусуз жылаандар, питондор дал ушул булчуңдардын жардамы менен өзүлөрүнүн азыктарын муунтушат. Эми мен силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылайын. Адегенде суроого жакшылап көңүл бөлгүлө. Эмне себептен жылаандар өзүлөрүнүн чоң азыктарды бүкүлү жутат? Дал ушул суроого жакшылап жооп берүү үчүн биз кезектеги видео тасманы көңүл коюп карап, анан жоопту айтсак болот. Жылаандар түркүмү ташбакаларда артта эле калтырат. Жылаандар ар түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу менен Антарктидадан башка жер шарында кеңири таралган. Булардын буту колу болбосо дагы, тулку боюндагы булчуңдары мыкты, күчтүү өөрчүгөн. Алардын жардамы менен жылаандар капталынан жылуу мүмкүнчүлүктөрүнө да ээ болуу менен өз курмандыгын муунта ороп олжосун куткарбайт.
Азык болчу курмандыгынын деми акырындап кысылып отуруп жүрөгү токтойт. Жыландардын жаак сөөгүктөрү таңдай сөөгү менен байламты аркылуу байланышкан. Ошондуктан алардын оозу чоюлгуч келип, өзүнүн чоң жандыктарды чоң кичинесине карабай бүкүлөй жутат. Кыш бүтүп, жаз келери менен жыландар кыймылга келип, жер бетине жыбырап чыгып, күнгө какталып калышат. Жыландардын уникалдуу органы бул алардын эки ачалуу тилдери. Тилинин жардамы менен жыландар абадагы ар кандай жыттарды кармап, ооз көңдөйүнө алып келет дагы. Алар нервтер аркылуу жыт билүү зонасы болгон алдыңкы мээге барып, анализденип, жыттын кайда, кайсы тараптан келгендиги, кандай өлчөмдө келгендиги аныкталат. Маселен, көбөйүү маалында ургаачы жылан эркек жыландарды өзүнө көңүл бурдуруу үчүн жагымдуу жыт бөлүп чыгарат. Ал эми эркек жыландар болсо, жыт боюнча издеп ургаачы жыланды табат. Алар да өз кезегинде ургаачы жыландарга жагуу үчүн жыт бөлүп чыгарышат. Белгилүү убакыттан кийин ургаачы жылан эркек жыландардан кутулуу үчүн жагымсыз уулуу жыт бөлүп чыгарат. Натыйжада эркек жыландар чачырап, жай-жайына кетишет. Эми биз силер менен суроого жооп берип көрөлү. Суроонун жоопторуна кайрылалы. Биринчиси жагында байламтасы бар, экинчиси уу бездери болгон үчүн, үчүнчүсү чайноочу тиштери жок, төртүнчүсү бүкүлү жутуу ыңгайлуу деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, эмне себептен жыландар өзлөрүнүн чоң азыктарды бүкүлү жутат экен? Силер мунун жообун видео тасмадан көрдүңөр, демек оңой эле жооп берет болушуңар керек. Анда туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө чайноочу тиштери жок экен. Булар чайноочу тиштери жок, бирок ушул жаагын кыймылынын натыйжасында алар азыгын жутат экен, иштен эритет экен. Азыр биз алардын түзүлүшүнө кайрылып көрөлүчү, жакындан таанып билүү үчүн. Мынакей бул жыландын баш сөөгү, чарчы сөөгү, бул астыңкы жана үстүңкү жагы менен кандайча байланышып тургандыгын көрүп турасыңар. Астыңкы жаагында мынакей ортосунда ушундай чоюлуучу байламталар болот. Дал ушул байламталар чоюлуп тургандыктан алар чоң азыктарды оозун кере чоюп, анан оозунун ичине батырып, бүкүлөй жутат. Бирок ушул жутуп жаткан жандыктын сөөгүктөрүн талкалабайт. Мындан сырткары жыландардын мыкты куралы алардын уу тиштери. уу тиштеринин ичи көңдөй болот дагы. уу каналы бар. Бул уу каналдары уу бездерине барып ачылат. уу бездери өзлөрүнүн суюктугун бөлүп чыгарат. Булардын уусу өтө күчтүү нейротоксиндер болуп эсептелет. Биринчи кезекте нерв системасын бузат, экинчи кезекте кан тамырлар жана лимфа тамырлардын керегелерин дагы бузуп, керек болсо ушул өзүнүн азыгын ичтен эритип жиберет. Мынакей тилин көрүп турасыңар, жыт сезүүчү негизги орган, керек болсо бул биздин мурунубуздан дагы күчтүү сезгич касиетке ээ. Мындан сырткары булардын жылуулук рецепторлору бар. Башкача айтканда термосезгич чуңкурчасы деп коебуз. Бул көзүнүн алдында, эриндеринин үстүндө орун алат. Дал ушулардын жардамы менен булар жылуу кандуу жандыктарды биз кадимки эле жарыктуу көргөн сыяктуу көрө алышат. Эми кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Жылан уусун кандай максатта дайым эле ийгиликтүү колдоно албайт деген суроо болду. Дал ушул суроого жоопту биз эми кезектеги видео тасмадан издеп көрөлү. Жыландардын дагы бир чоң куралы алардын термосезгич чуңкурчасы. Ал көзүнүн алды жагында же эриндеринде болот. Алардын жардамы менен жыландар жылуу кандуулардын температурасын биз жарыктуу көргөндөй эле көрүшөт. Уулуу жылан куйругунун учундагы шылдырак менен башка атаандаштарына кабар берип турат. Качан азыгына жеткенде ал көз ачып жумганча эле аны чагып алат. Эгер бул кадрды биз 100 эсе жайлатып туруп карасак, анда үстүңкү жаагындагы уулуу тиштери жаныбардын терисине ийнедей матырылып, уу бездеринен бөлүнүп чыккан уусу уу каналы аркылуу келип, уу тишинин учуна ачылып, курмандыгына куюлат. Бирок курмандыгы ошол замат өлбөйт. Белгилүү убакка чейин уу өзүнүн таасирин тийгизет. Бул учурда курмандык жыт бөлүп чыгарат. Жылан шашпай өз азыгын дал ушул жыты менен издеп баргыча, уу курмандыгынын канына киргенден кийин алгач ал кан тамырлардын керегелерин бузуп, эритип, натыйжада азыгы ичтен ээрип, эзилип, жылан келгиче даяр болуп калат. Мындан сырткары жыландар уусун душмандарынан коргонуу үчүн пайдаланышат. Мисалы, бул кобраны бүркүт байкап калды. Бирок кобра бүркүттөн мурун чабуулга өтөт. Бул коргонууну жайлатып көрөлүчү. Кобра уусун душмандын көзүнө туштап туруп күч менен атырылта чачыратат.
ууга бүркүттүн көзү аптан ачышып, убактылуу көзү көрбөй да калат. Бул өтө уникалдуу коргонуу. Дагы бири, жыландар бири-бирине каршы чыгып калган учурда да өз ууларын пайдаланышат, бирок жаратылышта күчтүүсү жеңет эмеспи? Бул падыша кобранын уусу өтө күчтүү нейротоксин. Ал түз эле нерв системасын жабыркатып, атаандашын кыймылсыз абалга алып келет. Мындан сырткары уу башка жыландардын уусунун таасиринен да сактай алат. Жылан уусун кандай максатта дайым эле ийгиликтүү колдоно албайт? Жооптор биринчи душмандан коргонууда, экинчиси ууну бейтарап кылууда, үчүнчүсү азыгын эритүүдө, төртүнчүсү курмандыгын өлтүрүүдө деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, жылан уусун кандай максатта дайым эле ийгиликтүү колдоно албайт? Туура жоопко кайрылып көрөлү. Бул экинчи экен. Башкача айтканда, ууну бейтарап кылууда дайым эле ийгиликтүү колдоно албайт. Эми биз силер менен крокодилдерге кайрылып көрөлү. Алгач булардын түзүлүшү менен таанышып алалы. Тиши крокодилдердин оозунда 65 курч тиштери болот. Жана ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү булардын булчуңдуу жаактары. Дал ушул жаактары чагылгандай тездик менен кыймылдап, алар тиштердин жардамы менен өз азыгын курмандыгына айландырышат. Ошондой эле булардын көздөрү өтө курч, керек болсо суунун ичинде дагы, кургактыкта дагы көрүүгө жөндөмдүү. Баш мээси кыймыл аракетинин татаалдыгына байланыштуу бир топ өрчүгөн, өзгөчө кара куш мээси, жана ошондой эле крокодилдердин жүрөгү башка сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып 4 камералуу. Бирок ошондой болсо дагы денесине аралаш кан баргандыктан денесинин температурасы туруксуз болуп эсептелинет. Ал эми урчуктуу сөөк калканчаларынын денесинин үстүндө кеткендигин көрүп турасыңар. Бул өз кезегинде суу менен денесинин тийишүү бет аянтын жогорулатат. Анын натыйжасында сууда ар түрдүү кыймыл аракеттерди сезе алышат. Крокодилдин дагы бир маанилүү органы алардын куйругу. Куйругу өтө булчуңдуу келет. Өзүнүн азыгын кармаар маалда ушул куйругу жана бутуна таянып, ал өйдөн көздөй ылдамдык менен көтөрүлөт дагы азыгын заматта көз ирмемде кармап жейт. Булардын ылдамдыгы өтө күчтүү, биздин көз ирмебизден 2 эсе ылдамдыкта реакция кылышат. Арткы буттарынын манжалары ортосу жаргакчалардан турат, ошондуктан бул өз кезегинде сүзүүнү дагы жеңилдетет. Эми биз крокодилдер тууралуу суроого кайрылалы. Крокодилдер курмандыгы болуучу жандык менен өзүнүн ортосундагы аралыкты кантип анықтайт? Дал ушул суроого жооп берүү үчүн биз кезектеги крокодилдер тууралуу видео тасмага кайрылып көрөлү. Крокодилдер өз курмандыктарын эч качан колунан чыгарбайт. Себеби алардын жаактары 65 даана курч тиштери жана өтө ыкчам жыйрылуучу күчтүү жаак булчуңдары менен куралданган. Булардын булчуңдары кадимки тез жыйрылуучу булчуңдардан 60 эседен көп ыкчам жыйрылат. Ошондой эле баш сөөктүн артындагы жаагынын бурулуу чекити жаагынын узундугун арттыргандыктан натыйжада жаагынын жабылуу ылдамдыгы тездеп, секундасына 9 метр ылдамдыкта чагылгандай шак жабылат. Жоон ойгон кубаттуу куйругу кыймылдаткычтын ролун аткарат. Крокодил суунун астында жүрүп, азыгы өйдөдө барбы, жокпу, кандай аралыкта экендигин оңой эле аныктап коет. Себеби крокодилдин денесинде узатасына жайгашкан майда калкан сымал жүздөгөн рецепторлору же нерв аяктары бар. Рецепторлор өзгөчө жаактарында көп жайгашкан. Алар түздөн түз баш мээнин нервтери менен байланышат. Ошондуктан крокодилдердин кара куш мээси мыкты өрчүгөн. Толкун крокодилдердин жаагына жеткенде ал кай тараптан келип жаткандыгын заматта аныктайт. Эгер бул толкундун булагы жакын болсо, жана дагы ал азыгы болсо, анда ал биздин көз ирмемден 2 эсе ылдамдыктагы тездик менен чабуулга өтөт. Сууда жырткыч крокодилдин таноосу жана көзү гана көрүнөт. Булардын кулагы, мурду, тамагы атайын териче менен корголгон. Көзү да жука тунук чел менен капталган. Ал азыгын жеткиликтүү чектеги аралыкка жеткиче чейин чыдамдуулук менен күтөт. 2 метр аралык болгондо ал чагылгандай ылдамдык менен келип, курмандыгын алкымдан алат. Крокодилдин сөөк калкандары урчуктуу келип, аланын териси менен суунун тийишүү бет аянтын чоңойтот. Ошондуктан крокодил сууда өзүн эркин сезип сүзүп жүрөт. Арткы буттары поршендей эле кыймылдайт. Чабуул маалында негизги күч арткы буттары менен кубаттуу куйругуна келет. Ошол себептен крокодилдердин бодурлуу жоон куйругу денесинин жарымын түзөт. Жеген азыгы кызыл өңгөчтөн өтүп карынга барат. Карында крокодил жуткан майда таштар бар.
Алар кандай гана азык болбосун, сөөкпү, этпи өйкөп аны майдалайт. Андан соң майдаланган азыктар өтө күчтүү туз кислотасы менен аралашат. Бирок крокодил өзүнүн карынын кислотанын таасиринен сактоо үчүн шылычтуу эритмени бөлүп чыгарат. Анын натыйжасында кислота нейтралдашат дагы, ошондуктан азык эрийт, бирок крокодилдин карыны эч качан эрибейт, эч нерсе болбойт. Эми бул ургаачы крокодилдер кийинки 3 айда өз тукумуна арнашы керек. Крокодил жээктен алыс эмес жерге чыгып, жумурткасын таштап, аны кайтарат. Бирок жумурткалоо учурунда крокодилдер колуна тийген азык менен азыктанып калышат. Себеби энергиянын көбү жумурткадагы түйүлдүктүн өрчүшү үчүн зарыл болгон запастык азык затка сарпталат. Тукумуна кам көрүү ургаачылар үчүн көп энергияны жоготууга мажбур кылат. Андыктан мындай учурларда аман калуу үчүн алар курсак көңдөйүндөгү, алдыңкы буттарынын артындагы, куйруктарындагы майдын запасын пайдаланышат. Кичинекей крокодилдер жумуртканын терисимал кабыгын жарып чыгышат. Бул Нил крокодили 40 жумуртка туулду. Алардын ар биринен крокодилдер чыкты, бирок кай бирлери үчүн жашоосунун алгачкы мүнөттөрү эле анын акыркы мүнөтү болуп калат. Ошондуктан энеси балдарын ооз көңдөйүнө салып, жагын жарым-жартылай ачкан абалда жакын көлмөгө алып барат. Бирок балдарынын бардыгы толугу менен оозуна батпагандыктан, энеси балдарын кооптуу чөйрөдө убактылуу калтырып, калгандарын кайра-кайра алып келип ташыйт. Ал убакта башка жырткычтар үчүн кичинекей крокодилдер майрамдык азыкка айланат. Натыйжада 40 жумурткадан 12си гана аман калып жетилет. Крокодилдер ыңгайсыз шарттарда мезгил-мезгили менен дарыялардын жээгиндеги чуңкурларга сойлоп кирип, жайкы тыным абалына өтүшөт. Бул абалда алар өтө аз энергия жумшашат. Крокодилдердин өпкөсү чоң, бирок мындай учурда 2 минутада 1 же 2 гана жолу дем алышат. Денесинин температурасы дагы айлана чөйрөнүн температурасына чейин төмөндөп, зат алмашуусу дагы жайлайт. Ошол убакта жүрөгү мурун минутасына 40 жолу соксо, азыр 5 гана жолу согуп калат. Мындай абалында крокодилдер керек болсо 1 жылга чейин дагы жата алышат. Крокодилдер курмандыгы болчу жандык менен өзүнүн ортосунда аралыкты кантип аныктайт деген суроо болчу. Биринчиси курмандыгынын көлөкөсүнө карап, экинчиси жаак рецепторлоруна карап, үчүнчүсү суунун түсүнө, төртүнчүсү толкун күчүнө деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, крокодилдер курмандыгы болчу жандык менен өзүнүн ортосундагы аралыкты кантип аныктайт экен. Туура жообуз көрсөтөрдүнчө экен. Башкача айтканда, толкун күчүнө карап, булар өзүнүн курмандыгы болчу жандык менен өзүнүн ортосундагы аралыкты аныктай алат экен. Ошентип балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүктөрү менен таанышып өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.